Başтай берели анда буюрса. 10 киши oldu. Başтай беребиз го дейм. Жанагы деле ушундай болчу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүн буюрса жаңы бир эмеге өтүп атабыз. Массив деп кол, Так. Буюрса жаңы бир темага өтүп атабыз. Массивдер, Массив. Англисче эмне деп коет? Array деп коебуз. Массивдер бул мисалы эгер переменныйга биз a деген бир переменныйга бир эле значение value деп коет го, бир эле значение сактай турган болсок, массив деген бул тип данных дебедимби? Бир көптөгөн ошо көп значенияны сактай турган бир эме да. Кандай десек, структура данных деп койсок болот да. Итак эле ошо структура данныхка кирет. Мисалы эгер биз a деп туруп буну бир integer катары көргөндө ичине бир эле value сактай алган болсок, жүрөк болуп калды. А массивде мисалы array'ди массив десек, биз каалашынча муну последовательность кылып, ичине ячейкаларды ачып алып, көптөгөн ошо валюларды сактасак болот, мисалы бияка. Ичин value, бунун ичин value, бунун ичин value, бунун ичин value болсо. Анан основной мунун эмеси ошол эмелеринен индекстер болот, array'дики сөзсүз түрдө. Мисалы Pascal'да, QBasic'те эгерде бирден баштала турган болсо, C++, Java'ларда мисалы ар дайым 0дон башталат. Биринчи индекс бул 0 катары эсептелинет, ошон үчүн мен деле азыр 0 деп кете берейин. Ошондо могул array'дин узундугу негизинде 5, бирок индекс 0дон башталгандыгынан бул 4кө чейин акыркы эмеси 4 эле болуп калат да. Муну логикалык караганда 0дон баштап 4кө чейин акыркысы 4, бирок array'дин узундугу, array'дин камтый турган ошо значениялардын эмеси 5ке барабар болот. Мисалы мындай да. Кечирим сурайм. Array дайыма мисалы мындай болот. Бир array'ди a деп туруп, же болбосо r деп туруп эле мындай ачканда бул бизге өзүбүз санга башында, программанын башында берген лимитибизге жараша бизге ячейка ачып даярдап берет. Мисалы азыр могул жерде канча болуп атат? 1, 2, могул жерде узундугу 6 болуп атат, Демекки бул array'дин онда 4 бурчтук кашалардын ичине эмнеси жазылат? Узундугун эмете турган болсок, бунун жалпы эмеси 6. Биринчи индекси ошондо мунуку R0, R1, биринчи array, экинчи array, үчүнчү array, төртүнчү array, жана акыркысы 5-чи array. Мисалы ичине буяка эмне дедик? -1, 0, -2, 5, 10, 7 дедик, мисалы. Бул жерде караңыздар. Ушул могул сандарды R деген бир array'дин ичине салган болуп атабыз, 6 санды. Анан булардын индекстери мына үстүнө жазылгандай эле. R'дын 0-нчу индекси. Бул эмне экен? Значениясы -1 экен. Биринчи индекстики 0 экен, экинчи индекстики -2, үчүнчү индекстики 5, төртүнчү индекстики 10, бешинчи индекстики 7. Структура данных бул массивде көп эле суроолор чыгат, массивге тиешелүү.
Мисалы ошол суроолордун бирөөсү могул жерде мындай суроо бар болчу. Модуло деген сурообуз бар болчу мына. Караңыздар. Кыргызчасын өтөлү. Бир не дейт? 10 сан кирилет дейт. Мына караңыздар. 10 сан кирилет экен. 10 сан кирилгенден кийин буну 42ге бардык сандарды 42ге бөлүп чыгат экенбиз. Калдыктарын алат экенбиз ошол сандын. Кирилген сандардын 42ге болгон калдыктарын алат экенбиз. Мисалы караңыздар, анан 42 калдык алынгандан кийин, амал аткаргандан кийин ар кандай сандардын санын чыгаруу керек дейт. Ар кандай дегенибиз, мисалы могу мисалды карай турган болсок, инпутта 42 берилип, бунун калдыгы канча? 0. Бунун калдыгы 1, туурабы? Мунунку 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, анан 5. Ошондо муну тизе турган болсок, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 болуп чыгат, туурабы? Бул жерде ар кандай сандын саны канча болуп атат жалпы? Бул жерде 0 бар. Булар окшош. 0 деген саныбыз бар. 1 деген 2, 3, 4, 5. Жалпы караңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 саныбыз болуп атат. Ар түрдүү 6 сан болуп атат. Могул амал аткаргандан кийин. Эми бул суроону эми кичине ойлонуп көрөлү. Мисалы логикалык алгоритмин кандай кылабыз, кандай жол менен чечсек, чыгарсак болот деп бир сыра ойлонолу ар бирөөбүз эми. Сөзсүз түрдө бир array колдонот экенбиз, array'дин ичине салат экенбиз, могул 10 санды. Ошондо array'ибиz эмне болуп атат биздики? 0дон канчага чейин болуп атат? 0дон 9га чейин болуп атат, Ушул array'ди колдонот экенбиз. Array'лерди ичине салат экенбиз. Салгандан кийин 42ге бөлүп, калдыктарын алып алабыз. Анан ушул калдыктарга жараша эмне кылат экенбиз? Ар кандай сандарды белгилегенге, өзүбүзгө тапканга аракет кылат экенбиз. Бул жерден кандай кылсак болот мисалы? Ошонун бир алгоритмин азыр ойлонуп көрөлү. Логикалык жактан бул маселени кандай чыгарсак болот? Мисалы башка бир мисал берип көрөйүн азыр дагы. Допустим, 45, 45, 45, 2, 44, 44, 2, канча сан кирдик? 7 сан кирдик. 3, 3, 3 болду. Монун жыйынтыгы, эгер мондай биз киргизе турган болсок, колдонуучу тарабынан ушул сандарды киргизсек, жыйынтык эмне болуп чыгыш керек? Ойлонуп көрөлү. Чатка жазсак болот. Чатты колдонолу, Zoom'дун. Эгерде ушундай сандар кире турган болсо, биздин түзгөн алгоритмден кийин жыйынтыгы кандай болуш керек ушунуку? Катышабыз, урматтуу мугалимдер. Варианттарды жазып көрөбүз. Жыйынтык кандай болот? Жыйынтыгын чыгарган болсок, вывод кандай болот? Bizde chat öçük turat. Chat'ı jandırıp koysaňlar anda. Чат өчүк турабы азыр, Ova chat öçük. Bizde buna ekran geçesek desek hem ekranda öçük.
Азыр чатыңыздар чат неге? Эми жаза бериңиздер. O emişti. Келиңиздер, урматтуу мугалимдер. Ушул сандар киргенде жыйынтык кандай болот? Туура жыйынтык эмне болуш керек? Жыйырма алты жылга окшойт-ку? 26. Могул сандарга 42 модул амалы аткарылгандан кийин окшош эмес, ар кандай канча сан чыгыш керек болчу? Ар кандай канча сан бар экен? Ар кандайдан 2 болуп аткан да, 3 калктан. Туура айтасыз, Мирлан агай. Эң сонун Мирлан агай караңыздар. Бул жерде 3 чатка бирөө жазды, ким жазды? En Arap ağay. Arap агай. 3 2 2 2 2 3 3. Demek bizde emне экен? 3 менен 2 деген эле 2 сан чыгып калып атат. Туурабы? Жыйынтык 2 деп чыгарыш керек да мына. Могу сандарды биз эгер киргизе турган болсок, жыйынтык 2 деп. O jintigi 2 болот экен. Жыйынтык 2 болот. Шашкан бала экен да. Кандай дейсиздер? Мен жакшы жаңы угулбай калды жакшы. Жок, кыскасы суроонун эмесин түшүндүңүздөр, суроо бизден эмне талап кылып атат мисалы. Бул эмеде бул эме кылдык. Эми ойлонуп көрөлү. Ушул суроону алгоритми кандай болуш керек? Кандай бул маселени кантип чечебиз? Кантип чыгарсак болот бул суроону? Алгоритмдин азыр эмесин түзүп алалы. Көрдүңүздөрбү? 3 жана 2 деген. Massiv. O birincisi ошол киртилген сандарды же сразу 42'ge бөлүп калдыгını bir массивге жайгаштырышыбыз керек. Хорошо агай, массивге салдык. Мына мисалы мону мен A деп коеюн. Акырынан пошаговому кетип атабыз. Караңыздар. Не болду ошондо? Биринчисин бөлдүк, салдык. Муну да салдык. Муну салдык. Кийин 2 келет экен. Кайра 2 келет экен, дагы 2 келет экен, 2ден жалпы 4 экен, Дагы 2 келди. Анан 3дөн 3 келди. Эрейге салдык, мына, массивге салдык. Эми эмне кылышыбыз керек? Бул жерден кандай могул эмеси индекстер кандай болуп калат экен? Могул 0-чү экен. Бул 1-чи экен. 2-чи индекс, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу. А буну салыш үчүн бизге эмне керек болот? Цикл керек болот, бир цикл менен эле буну киргизип атканда да ошондо ушул циклдын ичине эмне кылып атабыз? Массивди толтуруу. Мына массивди толтуруу. Туурабы? Массивди толтуруу. Ушул бир эле циклдын ичинде сразу эле анан жанагы бөлгөн эме 42'ge бөлүү деп коеюн. Бөлүп туруп эле сразу толтурабыз. Ага чейин эмне кылсак болот? Ввод кылсак болот, колдонуучу тарабынан киргизсек болот. Ошо бир циклдын ичинде азыр мына бир циклыбыз бар. Циклдын ичинде азырынча 3 амал кылдык мына. 3 нерсе кылдык, 3 процесс. Бирөө массивди толтурдук. Эң биринчиси, кечирим сурайм. 42'ge бөлдүк. Киргизебиз. 42'ge бөлөбүз. Мына массивди толтурдук. Калдыкты сразу жазабыз. Калдыкты сразу ошого жаздык. Мына A дегендин ичинде сандарыбыз даяр.
Эми эле ушул сандардын ичинен ар кандай сандар экенин кандай тактап алабыз мисалы ошол нерсени? Эми мунун алгоритмин түзөлү. Массивдин ичине салып алдык. Мына массивде даяр турат суроолор, эмелерибиз, сандарыбыз, калдыктар. Ушу даяр турган сандардын үстүндө азыр эми бир 2-3 мүнөт өзүбүз бир черновиктерге жазып ойлонуп көрөлү. Кандай неме эме кылсак болот буяка? Эмне кылып ийсек, кандай кылып ийсек? Мына биринчи немен чечтик. Бир цикл ачабыз дедик. Циклдын ичинде колдонуучу киргизет санды. Колдонуучу киргизгенде дароо эмне кылабыз? 42ге бөлүп туруп массивдин ичин толтурабыз. Арап агай сонун нерсе айтты, себеби буну мисалы циклды ачып, ичине ошол моуну массивке салып, могу сандарды, колдонуучу тарабынан киргизилген сандарды, аларды кайра анан дагы бир array ачып, кайра дагы бир array, дагы бир массив ачып, кайра ичине толтуруп, жөн эле ысырапчылык кыла бермек экенбиз, Арап агай айтты, дароо 42ге бөлүп салып берели деди ичине. Эми азыр ойлонолу, мисалы, кандай кылалы? Кийинки кадамдарыбыз эмне болот? Биздин кийинки кадамдарыбыз эмне болот? Кийинки кадамдарыбыз эмне болот? Кичине ойлонуп көрөлү. Просто азыр эме эмес, мен баягы кодду сурабай элемин. Азыр жөн эле ар ким өзүнүн пикирин айтсын. Баягы алгоритм кандай болуш керек? Ошол баягы ойдогу нерсени биз программага кийинчерээк түшүндүргөнгө аракет кылабыз өзүнүн тилинде. Бирок азыр коддун кереги жок, мындай эле кара сөз менен эле. Азыр эмне кылсак, кайсы жол менен бул маселени чечсек болот мисалы. Кандайдыр бир идея чыгып калат, балким сиздерден азыр ошол нерсени уруксат берсеңер дагы бир идея. айта бериңиз. Ошол циклдын ичинде мына массивге 42 бөлүп койгондон кийин дагы ичинде бир цикл уюштурсак. Анан ошо ичинде дагы бир цикл. Дагы бир цикл дедик. Ошондо мисалы J деген цикл бирден же болбосо индекси 0дон ошо i'ге чейин болот. Анан ошондо калдыкты ошо массивдин ичинде ар бир элементи менен салыштырабыз. Эгерде окшош чыгып калса, кошпойбуз. Окшобосо аны өткөн кечегиндеги цга бир көбөйтүп коебуз. Ошондо дал келсе кошпойбуз, башкача болсо бирди кошуп коебуз. Ошондо канча ар түрдүү элемент бар болгондугуну акырында таап алсак болсо керек. Бир ошондой идея чыкты. Жакшы, сиз ушул циклдын ичинде эле дагы бир цикл ачайын деп атасызбы? Ооба. Ушул циклдын ичинде дагы бир цикл ачтык агай. Кийин J дедиңиз. Анан моудеги толгон нерсени бунун ичинде. Бирок экөө параллельно эле кетет. Экөө параллельно кетип калат да. Бул циклдан сыртка чыгып алып иштесек кандай болот? Себеби азыр биз бул жерден анда дагы ооба. Себеби биз бул жерден азыр I дей турган болсок, сиздин эмеңиз боюнча, бул жерден деле 0дон, мисалы 0дон 9га чейин болот да. J болгондо бул жерде калгандары толук элек болуп калат да. Мисалы бул жерде I туура. бир болгондо бул кайра эле баягы жок нерселер менен салыштырган болуп калат да. Пустойлор менен салыштырып калат экен. Туура, сыртта болсо. Сыртка толтуруп бүттүк. Могу кыскасы могул бүттү анда. Могул жерди жыйнаштырдык. Толтуруп койдук, могул жер бүттү. Птичка койдум мына. Экинчи дагы бир циклды ачалы деди Арап агайыбыз. Ачып туруп, ичинен эмне кылалы деп атат? Биринчини, могуну агай, биринчини.
ар бирөөнү анда же 2 цикл ачалы агай. Бир эле цикл дедиңиз да. Менимче бир эле цикл. Аха. Ошондо ар жок анда туура 2 цикл болуп калабы анда. Биринчи элементти алабыз, анан аны экинчи, үчүнчү бардык элементтер менен салыштырабыз. Бирдей болсо кала берет, бирдей болбосо анда көбөйтүп коебуз бирге. Канча үйрөнсөк ошончо татаал болуп кетет. Башында жөнөкөйгө көрүнгени менен акырында кыйын болуп кетет. Жок, просто бирок агай, сиз азыр сонун нерсе айттыңыз, просто канча цикл колдонууруна эметип кеттиңиз да. Бир цикл, анан биринчисин дедиңиз агай, туурабы? Бул сонун нерсе. Биринчисин баары менен салыштырып чыгалы дедиңиз, мына. Биринчи цикл анда мындай болуп калат го. Экинчи циклда анда мен эйди 0-чу сразу могуну эле алып коет экенмин, бир деле. Бир эле элементти алат экенмин, бул алмашпайт. Эгерде дедим, бул окшош эмес болсо дедиңиз агай, Окшош эмес болсо, айынчыга коюп көбөйтөбүз. Анда эмне кылабыз окшош эмес болсо? Счетчикке салып беребиз анда санды. Счетчикти көбөйтүп коебуз бирге. Туура. Келдик анда мына бияктан азыр бирди өзүнө биринчи, эң биринчи өзүнө салыштырат да, себеби цикл 0дон башталат да. Туурабы агай? Өзүнө салыштырдык. Окшош эмес, окшош, эч нерсе кылбайт. Экинчи, эч нерсе кылбайт. Бияка келет. Эч нерсе кылбайт. Туурабы агай? Бияка келет, окшош эмес болуп калды. Счетчикти эмне кылды? Бир кылып койду. Мына мака S деп жазып коелу. Бир кылып койду. Кийин бияка келет. Бул да окшош эмес. Дагы бир кылып койду. Кийин бияка келет. Окшош эмес, дагы бир кылып койду. Кийин бияка келет, окшош эмес, дагы бир кылды. Кийин буга келет, окшош. Ошондо аягында счетчикти жаздырабыз дагы, 4 болуп калды го. 4 болуп калды агай, көрдүңүзбү? Ушинтип азыр чыгарабыз агай бул суроону. Төрт болуп калды. Арап агай жолдосузбу? Жо, мен үйдө элемин, компьютердин алдында турам. Жаңы эле бирөө трассада ким экен ошол агай? Азамат экен, жолдо даярданып үйгө келгем. Азамат экен, азыр ким ошо жолдода отуруп алып сабак көрүп аткан болсо, колун кармайт элем ошол агай экен. Азамат экен. Мына Арап агай жакындадыңыз кичине 4 болуп калды бирок, кара, көрдүңүзбү? Азыр биздин эмебиз менен кетсек 4 болуп калды. А эгерде ушул сиздин нерсени могу циклды кылбай туруп агай, ушул циклды кылбай туруп, могу сандарды мисалы мындай тизип алсак кандай болот эле? Кичинеден чоңго карай тизип алсак. Иреттеп сортировка кылып алсабы? Агай. Көрдүңүзбү агай, мына алдыңыз да биринчи индексте 0-чүсүн. Салыштырасыз, эчтеке кылбайт. Салыштырасыз, эчтеке кылбайт. Бияка келди, окшош уже башкача болуп калды. Не кылдыңыз? Плюс 1 кылдыңыз сыны. Кийин бияка кылсаңыз кайра окшошуп калып атат агай, көрдүңүзбү? Ошон үчүн не кыласыз агай? Бул нерсени мына караңыз, биринчи индексти салбадыңызбы? Салгандан кийин агай буну 3кө алмаштырып салышыбыз керек экен демек. Көрдүңүзбү? Эгерде экөө барбар болбой калса, кийин 3'tү аласыз, 3 буга окшош болгондуктан сибисти көбөйтпөй коет кийинкисинде агай. Көрдүңүзбү? Эгер окшошпой калса, туура. Биринчи индексти 3кө алмаштырып саласыз, же болбосо буну любой бир переменный деп койсоңуз болот. Кийин буну 3кө алмаштырып саласыз, 3кө алмаштыргандан кийин көбөйтпөйт. Бүттү агай. Бир бойдон чыгат. Бирок аягында бир кошуп коюш керексиз. Бир кошуп коюш керек. Себеби биякта өзү менен салыштырып атпайбы? Ошону унутуп калбайлы да. Сыны жаздырып атканда с плюс 1 деп коесуз. Ушу менен бүтөт. Арап агай, Азамат, сонун идея айттыңыз. Эми ушунун баарын азыр мына логикалык түрдө эме кылып алалы, программабызга төгүп алалы ушуну. Так, бышмылдады эле, баштайлы.
Бирок бул баштардан мурда. Азыр маякта башка бир маселе чыгып атат бизде, сортировка деген, Сортировканы көрсөтпөй туруп өтүп кетсек туура эмес болуп калат. Ошону дагы бир эметип алганда, сортировканы өтүп алалы биринчи. Сортировкадын эң знаменитый эле эми азыр баарыбыздын колдонуп жүргөн бул пузыри бар, bubble sort деп коет го. Bubble sort. Анан негизи C++да, урматтуу айжекелер, sort деген эле функция бар, сразу. Муну эме менен алгоритм деген библиотека менен колдонсоңуз иштейт. Мындай эмелер менен Python'da da, Python'da da ошондой бар. Бул мисалы Pascal'da айла жок мурда bubble sort'tu кылчубуз. Азыр болсо могу C++да мисалы sort деген функция бар. Сразу башталгыч массив менен бүткөн массивди жазганда функциянын ичинде өзү эле автоматтык түрдө бизге сорттоп берип коет да. Ошону алгоритмден библиотека менен ачып колдонсоңуздар болот, иштейт бул нерсе. Бирок bubble sort'tu, эгер азыр bubble sort'tu жакшы түшүнүп алсаңыздар, демек массивдин кандай десем, бир орточо уровенине жеткен болобуз да. Эгер bubble sort'tu колдонуп турган болсок. Эми караңыздар, bubble sort'то биздики эмне? 2 цикл колдонобуз. Bubble sort'то 2 цикл болот. Анан бир эме колдонобуз. Swap деп коет го, орун алмаштыруу. Мисалы орун алмаштырганда караңыздар. Ондай 2 немебиз турса, мисалы 3 менен 4. Могу экөөнүн жоготпостон ордун алмаштырсак кандай болот? Программалоодо билесиздер, азыр мону мен алып туруп, мисалы мону допустим мен C деп коеюн, же мону A деп коеюн, мону B деп коеюн. Ордун мисалы алмаштырарда эмне? Мисалы A'дин үстүнө B'ни жаздырып салсам, эмне болуп калат? Мону өчүрөт дагы ичиндегисин. 4'tү жазып коет, 3'tү жоготуп алабыз. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн swap деген нерсе бар. Эмне? Орун алмаштыруу. Кандай алмаштыруу? Мындай. Мисалы, могул жерде 3 кала берсин. Дополнительный C деген бир ячейка ачып алабыз. Эми караңыздар. Мен экөөнүн ордун алмаштыргым келип атат, могул экөөнүн. А менен Б'нын ордун. Мен бул жерден эмне кылам? Мен биринчи алам дагы, мисалы A'дин ичине B'ни салыш керек. Мен A'ди алам дагы C'ге жаздырып алам. Урматтуу коллегалар. Демек эмне дейм? Биринчи немем эмне болот экен? Биринчи кадамым. C барабар A дейм. 3'тү алам дагы C'ге жаздырып коем. Жаздырып бүткөндөн кийин жазып турат. убактылуу жазылып турат. Кийин алам дагы A'дин ичине B'ни салам. Ана, муну өчүрүп атам дагы 4'тү салып атам. И үчүнчү кадамым болсо, B'нин ордуна C'ни жаздырып койгон болом. Муну өчүрөт дагы 3'тү салып коет. Караңыздар, орун алмашып калды, көрдүңүздөрбү? А 4 болуп калды, Б 3 болуп калды. Ошондо C'ни биз как эме катары, кладовка катары колдонобуз да, орун алмаштырарда, swap'те ошо C'ни колдонобуз. Азыр bubble sort'то дагы ошо сортировкада, сортировка пузырьками деп коет го. Ошол жерде да азыр биз орундарын алмаштырабыз да. Бул жерде 2 цикл колдонобуз, себеби бир эле жолу сорттоп өтүп кеткенде бул нерсе жарабай калат. Мисалы мындай дейли. 5 сан берилсин, азыр чоң эмеден баштап эле коеюн, ар түрдүү сандар мисалы массивке толтурдук. 42, 3, 1, 15, анан 0 деп койдук. Караңыздар. Муну бир массивдин ичине салып алдык. Массивдин ичине салдык. 0-чу, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. Массивке салгандан кийин эми бул нерсени кичинекейден баштап чоңго чейин сорттош керекпиз. Биздин максатыбыз ошол. Демек, программаны иштеткенден кийин бул жыйынтык кандай чыгыш керек? 0, 1, 3, 15, 42. Ушундай түрдө жаздырышыбыз керек экранга. Эми бул жерде кандай кылабыз? Караңыздар. For'ду 0дон баштатабыз. For as 5 дедик. 5тен кем болсун. Бирден айды көбөйтөбүз. Экинчи дагы бир цикл ачабыз. J'ибиз 5тен кем. Мону 5тен кем деп азыр жаза турайын, азыр алмаштырам кайра. Бир жерден
Кийин бул жерден эмне кылабыз мына караңыздар. If эгерде A ошо array'дин жейинчиси чоң array'дин J плюс 1 кийинки катарда тургандан чоң болсо, анда эмне кылгыла? Then жанагы метод менен орун алмаштырып алабыз. Сырттан бул жерден мисалы эмне деп койсок болот? Мисалы эмне? Мисалы K деген бир ачып алабыз өзүбүзгө бир переменный. K'дин ичине бул жерге эң биринчи алгач J плюс 1ди салып алабыз, нол жактагы немени. Бул эмне экен? 3тү. Мисалы азыр могул жерде караңыздар. 0 келди да, AJ мына. Могул жерде J I AJ дедим. Анан могул жерде дагы эмне бар экен бизде? AJ плюс 1 болду. Караңыздар. Могул жерден J азырынча 0, I дагы 0, AJ эмне болду? 42. Турабы? A'дин 0-чүсү 42. AJ плюс 1 1. A 1 болуп калат. Бул болсо 3. A1 деген 3. Азыр экөөнү салыштырып атат. AJ эгер 3төн чоң болсо, анда K деген мына дагы бирди ачтык. K'дин ичине AJ 1ди сал. Демек 3тү салат. Мына могул жердегини K'дин ичине салат. Салды. Салгандан кийин AJ плюс 1 кийинки катардагы турган экөөнүн орду менен алмаштырып атабыз. AJ'ге J плюс 1ге AJ'ди салып кой. Мону аз караңыздар. Мону жоготуп алдым. Могул жерге эмне кылып атат? 42ни салып атат мына. 42ни бул жерге салгандан кийин кайра J'дин ичине эмнени салып коюп атат? K'ди салып. Бул жерден монун ичи эмне болуп калды? Экөө орун алмашып калды, караңыздар. Демек, бул бир процесс болгондон кийин J 0-чу болуп турганда, мына J 0-чу болуп турганда уже AJ 0-чу 3 болуп калды. Азыр биринчи немебиз мындай болуп калды, караңыздар. 3 42 1 15 0. Муну дагы мындай алыс-алысыраак эле жазып коюнчу. Кошуп салбай өтө. 3 42 1 15 0. Ушундай алмашты. Көрдүңүздөрбү? Кийин келет дагы J'ди 1 коштурат. J'ди 1 кошот. AJ не болду? J 1 болду. I 0 бойдон турат. J 1 болгондо караңыздар. Эми 42 менен мына алмашып калды. Көрдүңүздөрбү орундар? Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Эми AJ 42 болуп калбадыбы мына биринчиси? 42ни эми 1 менен салыштырат. Караңыздар. J плюс 1 деген канча? J плюс 1 деген 1. J деген 1 болду. 1 болгондон AJ J плюс 1 деген бул A2 болуп калды. A'дин экинчиси деген 1. 1 менен 42ни салыштырат. Урматтуу коллегалар. Чоң чыккан үчүн экөөнүн орду алмашат. Эмне болуп калат? 3 1 42 15 0 болуп калды. Караңыздар. Буяка 1ди салды. Эми кийинкиси J2 болот. J2 болгондо көрдүңүздөрбү? Азыр 42 менен эле кетип бартабыз дальше. 42 азыр орун алмаштырып бартат. 42 15 менен салыштырат. Кийинки 3 1 15 42 0 болуп калды. Кийин J 3 болгонунда 3 менен 4тү салыштырат. J 3 болгонунда пока I 0 болуп турат. 0 менен салыштырат, экөөнүн ордун алмаштырат. 3 1 15 42 0. Ой, 0 42. Могул жерден караңыздар, бүттү процессибиз. Бүтпөгөн үчүн, урматтуу коллегалар, ошон үчүн могул циклдан сыртында дагы бир цикл колдонуп атабыз. Могул процесс пока ар бир санды өзүнүн ордуна коюп чыкмайынча бүтпөйт. Эгерде могул циклды биз колдонбогонубузда, бул бир эле жолу өтүп кетмек мына. Бүттү. Ошол бойдон калып калмак. 3 1 15 0 42 бойдон калып калмак. Бул туурабы?
Албетте туура эмес. Ошондуктан бул мисалы айды могу J орду алмаша турган. Допустим, мындай дейли. Чай içiyorsun mu? Çay. Аябай эле замудурун болуп кетти могул жер. Эгерде тескери жазылганда биздин сандарыбыз, мисалы 5, Hayır lütfen. 4, 3, 2, 1 болуп жазылганда, мол общий болгон array'ди массивди өзүнө калыбына келтириш үчүн мол процессти биз канча жолу иштетиш керекпиз? Мына 5ти маяка алып келип 1, 2, 3, 4. 4 кадам плюс кайра 4тү тигил жерге алып барыш үчүн 1, 2, 3, 4. Дагы 4 кадам. 3тү кайра ордуна алып келиш үчүн дагы ошончо кадам, ошонтип кетмек. Ошондуктан биз эмне кылып атабыз? 2 array'ди колдонгон болуп атабыз. 1 array кылган болсок жетишпей калат буга. Түшүндүк да буюрса. 2 циклдын ичине салып атабыз. Ооба түшүнүктүү. Бул циклда ордун алмаштырып чыгып атат. Кайра башынан баштап туура нерселерди салыштырып акырын ордуна келет. Ошондо мына мондай жанагы биздин код менен могу маселенин мисалы эмне кылат? 4, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 1, 5. Көрдүңүздөрбү? 5 могул жерден маяка чейин жылып атат. Кайра процессти улантканыбызда 3, 4, 2, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5. Анан кийин эмне болуп атат? 3, 2, 1, 4, 5. Ордуна келди. Мындан кийин жылбайт, себеби мындан чоң эмес. Кайра келип атат дагы бул жерден 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 5. Ордуна келди, көрдүңүздөрбү? Кийинки 2, 1, 2, 3, 4, 5. Бүттү. Ушул менен бүткөн болот. Ошондо формула эмес эмне дедик? 2 циклды колдонуп туруп, 2 цикл колдонгондон кийин AJ'дин эгер AJ өзүнөн бир кийинкиден чоң боло турган болсо, анда K'дин ичине AJ'ди салып алабыз. AJ'дин ичине бир алдыда жүргөндү кичүү болгондуктан өзүнүн ордуна коюп салып атабыз. Анан AJ плюс 1ге K'ди салып койгон болобуз. Ушул алгоритм менен экөөнү swap кылып ордун алмаштырган болобуз. Анан жанагы суроого кайталы кайра. Могу эме боюнча сортировка боюнча проблема жок да буюрса. Мен оюмча биринчи ушул сортировканы кылып алганыбыз туура болот го дейм. Андан кийин жанагы сурообузга интеграция кылып коебуз ошол нерсени. Бул эмеде флогаритмде караңыздар, array'ди кантип беребиз? Мисалы буяка A деп жазгандан кийин могул жерге эле мына целый integer туура. Массивке эле мына птичка коюп койсоңуздар, могул да сурайт, размери кандай болсун? Мисалы размери 10 болсун. Массивдин array. Азыр пока 5 эмени санды сорттогон бир программа түзө туралы пока. Мына A дегенден кийин могу массивке птичка коебуз, койгондон кийин размерин белгилейбиз бул жерге. Окей дедик. Таныттык. Кийин бизде эмне бар? K деп бир санды колдонобуз дедикпи? K бар. Анан сөзсүз түрдө айды унутпайлы. Циклдын ичинде. Анан J бар, дагы бир. Так. Кийин эмне кылдык? Дароо 5 санды киргизели. Мисалы, переменный I болсун, I 0дон башталат дагы 4кө чейин. Туурабы? 5 цифра болгондуктан 4кө чейин иштейт. Вот. Бул жерге киргизе баштайбыз. A'дин айынчысын киргизебиз. A'дин айынчысын толтуруп алабыз, буну. Толтуруп алгандан кийин экинчи цикл ачабыз. Бул циклыбыз эмне болсун? I 0дон 4кө чейин. Кайра ал циклдын ичине дагы бир цикл ачмакпыз, J деп коймокпуз буну. J'дин 0дон 4кө чейин кайра. Мону бирок 4кө чейин дей албайбыз, себеби ката чыгарып коет бизге. Жанагы J плюс 1 дегенде кийинки неме болбогондуктан бул ката чыгара берет. Ошон үчүн 3кө чейин. 3кө чейин деп коебуз. Себеби
J plus 1 дегенибизде ал жерден бизге ката чыгарып коет программа. Кийинкисин текшерерде 3кө келгенинде дароо акыркыны текшергидей кылчу бизге. Анан могул жерге жөн эле мисалы мен кейди 0 деп коеюн. Жөн эле. Бир эме присваивать этип койдук. Бул жерден биз не дедик? Шартыбызды не дедик? Эгерде дедик A'дин J'инчиси AJ 1 өзүнөн кийинки сандан чоң болсо, анда эмне кылгын? Ол жерде 3 процессибиз бар, 3 процессти коштум. Бул жерге эмне кылып атат? Биринчи кейдин ичине AJ'ди салып алабыз. Кейдин ичине AJ'ди салып алдык. Кийин AJ'дин ичине жаздыра берсек болот. Уже коркунуч жок. Саныбызды жоготуп албайбыз. Эң аягында AJ плюс 1дин ордуна татыктуу болгон санды K'ны салып коебуз. Так, эң аягында бул нерсени так, бул болгондон кийин эң аягында не кылсак болот? I деп туруп эле 0дон 4кө чейин выводка A'дин айынчысын жаздырып коебуз. Бул мындай эмес, мындай жаздырсын. Строкага түшүрбөй бизге мындай кылып жазып берсин. Эми бысмылда дейбиз. Так, 5 санды талап кылып атат бизден. Жанагындай эле кирейин. 5, 4, 3, 2, 1. Караңыздар, сорттоп койду. 1, 2, 3, 4, 5. Ар түрдүүлөрдү кирип көрөлү. -9, 0, -15, 2, 1. Сорттоп койду. -15, 1, -9, 0, 1, 2. 56, 21, 20, 0, 58. 0, 20, 21, 56, 58. Daha bir жолу карап коелу могул нерсени. Эмне кылдык могул жерде? Караңыздар. Разбор кылалы. Так, биринчи жерибиз могул жерден жөн эле толтуруу. Не дедик? 5ке чейин толтуруп чыгабыз массивди. Array'дин ичин толтуруп атабыз. Array'дин ичин толтуруп атабыз. Мисалы 5 дедик, 4 дедик, 3, 2, 1 деп киргиздик. Толтуруп бүткөндөн кийин өтүп атабыз, ылдыйга өттүк. Эми кейди жөн эле 0 деп койдук. Буну берсеңиздер деле болот, бербей деле койсоңуздар болот. Бул жанагы жөн эле запасной колдонуп турган бир орун болчу. Кийин циклдарыбызды ачтык. Биринчи цикл, экинчи цикл. Барды ачкандан кийин анын ичине жакындаталы. Основной биздики азыр болгон окатыбыз боло турган жер ушул жер. Могул жерден бая дебагингди колдонобуз эми. I'юз бар, J'юз бар, K'юз бар, AJ'юз бар, AJ плюс 1 бар. Мына, азыр ушунун баары өзгөрөт могул жерден. Так, биринчи киргенинде бул жерден эмне болуп атат? I 0 бойдон, J'юз да 0 бойдон, K'юз да азырынча 0 бойдон. AJ ошондо канча болуп калып атат? J 0 болгондуктан, мына 0, 1, 2, 3, 4. J'юз 0 болгондуктан AJюз 5. AJ плюс 1 деген, естественно, 1, A1 деген 4. Эми келдик, могул жерден бияка өттү, мындан дайыр ылдый түштү. Могул жерден шартта текшерип атабыз. Эгерде AJ плюс 1 өзүнөн бир кийинки турган, индексте турган сандан чоң болсо, анда шарт туура болсо, не кылып атабыз? Эми орундарын алмашпаштап атабыз. 5ти биринчи эмеге ыргытып алып атабыз, K'ге. 5ти K'ге ыргытып алдык. Ыргыткандан кийин кетти, ыргыды.
AJ'din üstüne 5'tin üstüne 4'tü jazdırıp salып atабыз. Урматтуу коллегалар. 4'tü jazdырдыk. Эми эмне кылдык? Кийин 4'tün ордуна k'yi jazdырып коюп атабыз. 5'ti. Четке алып койгон 500'tü бул жерге jazdырдык. 5. Орун алмашты. Бүттү. Цикылдан чыкты. J эмне болду? 1 кошулду J'ге. Ай 0 болдон турат. Пока чыга элекпиз могу. Биринчи цикл бүтө элек. Кийин эмне кылдык? AJ кайра келди. AJ 1ден чоңбу. То есть эмне болуп калды? AJ үз 4. AJ үз 1 да азыр. A1. A1ден канча? A1ден канча, урматтуу коллегалар? Мындай кылайын. Могул жерге. 4 болуп калды окшойт. Жок, азыр мына могул жерге A birinci san, ikinci san, üçüncü san, dördüncü, beşinci, 0, 1, 2, 3, 4. Мол эң башталгыч 5, 4, 3, 2, 1 болчу. Эми караңыздар, жаңы эле бир процесс бүткөндөн кийин могу алмаша түштү, урматтуу коллегалар. A0, AJ деген 0 эмес беле башында? 4 болуп калды, көрдүңүздөрбү? J плюс 1, A'дин биринчиси. 0го 1ди кошсок A1 да 5 болуп калды. Орун алмашты экөө. Мындай болуп калды азыр. Азыркы ситуация ушундай, акыркы ушу ойдон калды. Экөөнү орун алмаштырды. Эми J 1 кошту. J 1 кошкондон кийин K калды. K 5 бойдон өзгөрө элек. AJ деген канча болуп калды? A'дин биринчиси кайсы экен биздики, урматтуу коллегалар? A'дин биринчиси кайсы? Кайсы? 2. 5 деп ким айтты? Мирлан агай, сизби? Ой, 5 болуп калды. 5 да. Мына урматтуу коллегалар. J деген 1 болсо, A'дин биринчиси канча? Мына, орун алмашпадыбы? 5 да. J мына 0 болгондо, эгерде могу A 0, A'дин 0-чусу башында 5 болсо, азыр A'дин 0-чусу 4 болуп калды. Экөөнү ордун алмаштырбадыкпы бир процесстен кийин? Көрдүңүздөрбү? J болсо 1 көбөйдү. J деген 1 болду мына. Маякты карап коңуздар. Сол жакта таблицаны. Мына. Бул 1 болгон үчүн A'дин J'инчиси соответственно 5 болуп атат да. J плюс 1 деген кайсы? 3. Мына. Мол деген негизи A'дин биринчиси болду. Бул болсо A'дин экинчиси. Экөөнү салыштырып атабыз азыр. Башында не кылды? 0 менен A'дин 0-чусу менен A'дин биринчисин салыштырды. Азыр A'дин биринчиси менен A'дин экинчисин салыштырып атат. Андан кийин A'дин 3-чусу менен A'дин 4-чусун салыштырат. Түшүнүктүү эле? Чото могул жерден кичине мен баштар адашып кетти окшойт азыр, Же мондай кылайын мен, монун ичин өчүрөйүн азыр. Ошон үчүн эмет кетти окшойт. Так, мону караңыздар. Азыр могул 2 сан уже өзгөргөн. Мына. Бияк 4 болуп калды, бияк 5 бойдон калган. Анан азыр A деген J деген 1 көбөйгөн үчүн A'дин биринчиси эмне экен? 5. A'дин экинчиси эмне экен? 3. 5 3төн чоңбу? Текшерип атат. Чоң. Демек кайра жанагы процесс. K'дин ичине нени салат? AJ 5ти салып коет. Туурабы? Кийин 5ти салгандан кийин AJ'дин ичине AJ плюс 1 3тү салат. Караңыздар мына. Могун азыр 1ге, могул жерге 3тү салып атат. 3тү салды. AJ плюс 1 A'дин экинчисине мына AJ плюс 1ге могул жерде өчүрүп туруп K'ди салып атат. K деген эле 5 болчу. Азыр абал мондой болуп калды. Караңыздар. Алмашты орду менен мына. Эми ситуация бул жерден дагы не болуп калды? A'дин экинчиси уже индексте ичиндеги сан өзгөрүп кетти. 5 болуп өзгөрүп кетти. Кийин чыгат дагы кайра айланып барат циклга. 2 болду J. J 2 болгондо K 5 бойдон калып атат, өзгөрө элек. AJ кайсы болуп калды эми? AJ канча?
Коллегалар, урматтуу коллегалар, AJ кайсы? 3. Dagı 5 bolsa gerek. Мына мол Тура жерден 5. мына караңыздар. Эйдин экинчиси 5 та. Эйдин биринчиси 3, Эйдин 0-чусу 4, Эйдин 3-чусу 2, Эйдин 4-чусу 1. Демек Эйдин экинчиси мына AJ деген мына. Унутпай, биздики караңыздар, могу ичиндеги мына бул индекс да, бул номери да. Бул номери, адреси, бул ошол массив, а бул ичиндеги адрес өзгөрүп атат азыр ар дайым. Бирок 5 дагы өзгөрүп келатат. Себеби чоң болгон үчүн экөөнүн ордун алмаштырып салып атабыз биз могул жерде. Түшүнүктүүбү, урматтуу коллегалар? Азыр ошондуктан бул жерде эмне болду? Эйдин жейинчиси деген 5 кайра эле. 5 болуп атат. AJ плюс 1 канча? J'ге 1ди кошсоңуз канча? J канча азыр? 2. Жок, J 2, а J'ге 1ди кошкондо канча? 3. Демек ки A 2 менен A 3'tü салыштырып атат азыр, Мына. Могул жерде. Өзүнөн бир кийинкиден чоңбу деп сурап атат, мына. Өзүнөн бир кийинкиден чоңбу деп сурап атат. Бул жер J болсо, бул жер J плюс 1. Өзүнөн бир кийинки массив. 5 2ден чоңбу деп сурап атат, мындайча айтканда. Эмне деп атат? Чоңбу деп сурап атат, чоң. Шарттар туура келди. Шарт туура келген үчүн эмне кылат? Могу 2 болчу. Караңыздар. Эми ордун алмаштырат мына. K'ге AJ'ди салат. AJ 5. K'де 5 турат, до сих пор. AJ плюс 1 3. Эми AJ'дин ичине могуну өчүрөт дагы, караңыздар. AJ'дин ичине эмнени салып атат? 2ни салып атат. Кайра AJ плюс 1'дин ичине K'ди салып атат. K канча? 5. 5. Таблицабыз өзгөрдү, урматтуу коллегалар. Орундар алмашып кетти, мына. Өзгөрүү болуп атат бул жерде. Мына көрсөтүп атам өзгөрүүлөрдү. Оп, оп, оп. J'юз эмне болду? 3 болду J'юз. Ушу менен бүтөт, аякысы, акыркысы. 3кө чейин дебедик беле? 4 жолу иштемек мына. 1ден баштады. 1, 2, 3, 4. 4-үнчү процесске келдик. 4-үнчү процесс келди. K'юз канча? K өзгөрө элек. K 5 бойдон. AJ канча эми? AJ 5. 5. Туура айтасыздар. Мына 3-үнчүсү. Эйдин 3-үнчүсү 5. 5 менен кимди салыштырып атат? AJ плюс 1 канча? A4. 1. 1. 1. 1 менен салыштырат. Эми чоңбу бул 1ден 5? Ооба. Сурап атабыз мына. Чоң да. 3-үнчү индексте турган сандан. 3-үнчү индексте турган сан, 4-үнчү индексте турган сандан чоңбу? Чоң. Келдик. Кайра бул жерде өчүрүп атабыз, үстүнө жаздырып атабыз азыр. K'ге жаздырды. AJ'дин үстүнө эмнени жаздырат? 1ди. 1'di. Бул жерде өчүрөт дагы. Кайра 5ди жазып коет. 5 болот. Могунун ичин өзгөртүп атабыз мына. Процесс кетти, өзгөрүп калды. 1 болду, бул 5 болду. Эми караңыздар, бул ай могул бүттү, могул цикл бүттү. 4 жолу айланды. Келет дагы главный циклга келет. Чыкты бир циклдан. Эмне болуп калды? Мына бул 0 болуп турганда ушунда. Эми 1 болот, урматтуу коллегалар. Ай 1 болду, J кайра 0дон башталат. Караңыздар. J 0дон башталган үчүн кайра жанагы эле нерселер. Эйдин 0-чусу могул жерге келет. Бияка чыкты. J 0 болуп калды. 0 Эйдин 0-чусу. Эйдин биринчиден чоңбу? Эйдин 0-чусу. Эйдин биринчиден чоңбу? Ооба. Сурап атабыз. Чоң, туурабы? Демек, K'дин ичине эмнени жаздырып атат эми? K'ге Эйдин 0-чусун 4'tү жаздырып койду. Мына. K 4 болуп калды. Эйдин 0-чусу деген 4 да азыр. Ошого 4'tү жаздырды. Бул жерден эмне кылды? AJ'ге 3'tү жазды. AJ плюска 4'tү жазды. Ошондо орун алмашты, урматтуу туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына 3 болуп калды, бул жер 4 болуп калды. Эми бул ай 1 бойдон калат, J алмашат. 1 болот, кайра 2 болот, 3 болот. Бул жерде кайра ошол эле нерсе. Пока 4'тү текшерет. Эйдин биринчиси. Мына J 1 болбоду. Эйдин биринчиси деген эмне? 4. Кечирим сурайм. 4. K 4 бойдон турат.
Çoң bu emeden? 2'den çoң bu? E'din birincisi, E'din ikincisinden çoң bu? Мына. ооба, Болду 2. Эми эмне кылат? Алат дагы бул жерде өчүрөт 2 жакты. Бияка 2-ни салат дагы бул жака 4-тү салып коет. Естественно, бул жер да өзгөрөт. Мына. Бул жерден алды дагы экөө орун менен алмашты. 2 ылдыйга түштү, 1 ылдыйга, 4 бир өйдө чыкты. Кийин 2 болот. Эйдин экинчиси менен Эйдин үчүнчүсүн салыштырабыз. J 1 болду. J дагы бир плюс болду, J'ге кошулду. Эйдин экинчиси Эйдин үчүнөн чоң бу мына, бул жерде текшерип атат. Чоң. Эмне кылат? Алат дагы экөөнүн ордун алмаштырат. Буну 1 кылат, буну 4 кылат. Эми Эй үчүнчүгө келди. Эй 3 болгонунда Эйдин үчүнчүсү Эйдин 4-үнчүсүнөн чоң бу? Чоң эмес. Бүттү урматтуу коллегалар. Эч нерсе кылбайт. Орун өзгөртпөйт. Сол жака кетет, циклдан чыгат. Эми эмне болду? Айыбыз 2 болду. Ай 2 болгондо могул кайра келет. 3 менен 2 алмашат. 3 кайра бул жака жылат. Бүткөндөн кийин 1, 2, 1, 3, 4, 5 деп чыгат. Кийин айы 3 болот. Ай 3 болгондо уже эмне болот? 1, 2, 3, 4, 5. Ушул менен программа жыйынтыкталат. Мону түшүндүкпү, урматтуу коллегалар? Түшүндүк. Кичине түшүнбөй калсаңыздар айткыла, кайра башынан баштайлы. Жок, жакшы түшүндүңүз. Жакшы, нормально. Жакшы эле болду, э? Түшүндүк Всё. агай. Хорошо. Анда эми жанагы сурообузга өтөлү. Буну эмне деп койдук буну? Сортировка пузырьками деп коет, э? Ар бир эме сайын бири-бирин текшерип, ошо канча жолу болсо ошончо процесс текшерип, гарантия Чыгарууду кылып, көрсөтүп коюңуз, чыгарууду, вывод. чыгарууда мындай эле кылып койдук мына. Акырын 3 чекти коюп койсо, ал бир строкага чыгарабы? Жок, негизи баягы Паскальда мынтип койсок болот эле да. Баягы мынтип туруп, Точка запятая койлобу? бияка мындай кылып туруп, анан мынтип койсок болот эле да. А бул жерде андай нерсе Ооба. болбогондуктан, ошон үчүн астына мынтип койдум да. Ортодо бир пробел калтырып жаздыр дедим да, анан строка түшүрбөй койт, ылдыйга түшүрбөйт мына. Строканы түшүрбө дедим. Анан караңыздар буякта. 5, 4, 3, 2, 1 дегенде монтип бизге сандарды жазып берип коет атат. Сонун, жакшы. Ошол көрдүңүздөрбү, Түшүнүктүү. жанагы иштин баары ошол бир секундка жетпей эле чыгарып коюп атат да. Жанагынчанын баары. Мындай бассак мына. Рырт алып тизип коюп атат бат-баттан. -5, 02, 12, 65 деп. Агай, блок схеманы бир көрсөтүп коюңчу вообще. Мына карап коңуздар. Кичирейтип атам. Дагы бир жолу мына эме кылып коелу, кыскача. Толтуруу. Бул жер сортировка башталат уже. И бул жер аягы жаздыруу. Бир эле көңүл бура турган нерсе могул жерде мына. Бир экинчи циклда биз 3кө чейин иштетебиз. Бир мурунку. Себеби бул жерден мисалы эгер 4 деп сала турган болсок, Эйдин 4-үнчүсүнө келгенде, мисалы Эй 4кө келгенде, Эй 5тен чоңбу деп салыштырат, бул бизге ошибка деп чыгарып берет да. Андай нерсе жок да, Эй 5тен жок да, акыркысы эле 4-үнчүсү да биздечи. Ошондуктан могул жерге 3 деп койдум да. Түшүнүктүү? Эми кичине жакындатайынбы могу нерсени? Эгер жазып аткан эже агайлар бар окшойт да. Могул жерде жакындатып коеюн. Основной могул жер да мына. Көңүл бурула турган жер могул жер мына. Могул жерди түшүнгөн болсок, бүттү. Калганы уже оңой, жеңил эле.
Суроого өтөрөйүн, урматтуу агайжекелер. Да, баштадык эми. Все, эми баштадык. Эми Арап агайдын алгоритми менен азыр тиги суроону чыгарабыз азыр. Ал суроону бир ордуна келтиребиз, могу суроону. Модулуну. Суроону түшүнгөнбүз, жана 10 сан кирет экен. 10 сан киргенден кийин 42ге бөлгөндөн кийин калдыктарын чогултуп алат экенбиз бир массивге. Чогулткандан кийин эмне кылып атабыз? Сорттоп туруп жакшынакай. Анан бири-бирине салыштырып, канча ар түрдүү сан бар экенин чыгарган бир программа түзөт экенбиз, Могул жерден в принципе мындай кылсак болот. Так, ушунун үстүндө эле иштеп кетсек болот негизи. Бизге эмне керек болот бул жерден? Так. Мону эмне кылып өзгөртөбүз? 4 эмес 9 дейбиз, урматтуу коллегалар. Вот I дейбиз. Жол болсо мындай десек болот. Вот I эмес, вот n десек болот. Маяка n деген бир сан берели. Ар бир эме сайын n деген санды киргизсин. N деген санды биз эмне кылалы? Айдын ичине n ден mod 42 таштай берели. Тура болобу ошондо? Мына nди киргиз деп сурап атат циклдын ичинде. 10 жолу киргиз деп сурайт. Ар бир киргизген сайын сразу дароо массивдин ичин мына айды, A0, I 0 болгондо I0дун ичине n бөлүнгөн 42, ошол кайсы сан кирген болсо. Ошону толтура беребиз сразу калдыгын. Туура. Кеттик анда. Анда улантабыз. Кийин могул жерден запас катары k деген санды биз дагы колдонсок болот. Так, I-ус бар, J-ус бар. Все, кеттик. Эми эмне кылдык? Ошол кирилген сандарды сорттойлу. 9га чейин дейбиз. Бул жерде канчага чейин деп коебуз? 8ге чейин деп коебуз. Туурабы? 8ге чейин. Азыр жөн эле мындай көрүп көрбөйлүбү, кандай эмелер, кандай сандарды жазыптыр. Караңыздар азыр. Бир иштетип көрөлү. 10 сан мына. 42, 1, 42, 2, 42, 3. Вы указали 5 дейт азыр. Кайсы жерден 0дон 9га чейин. Так, бул жерден эмне деп атат бизден? Энди киргиздим, айдын ичине n mod 42. Кечирим сурайм, могул жерде массивдин размерин 10 деп коем. 5ке чейин болуп калды. 5ке чейин болуп калыптыр, Так, кеттик. 42 1, 42 2, 42 3, 42 4, 42 5. Караңыздар, урматтуу коллегалар. Сорттоп койдук, тизип койду. Мына. Так, караңыздар, 0, 42, могу 42лерди 42ге бөлгөндө 0 да. Ошонун 0дун барын демекки 5 жолу 42 деп жазып турубуз. Алып тизип койдум мына. 0, 0, 0, 0, 0. Андан кийинки 1, 2, 3, 4, 5 бар болчу. 1, 2, 3, 4, 5. Кийинки кадамыбыз мындай болот. Арап агайдын системасы менен. Караңыздар, могул A деген бир массивдин ичине салынды, сорттолду, даяр турат мына. Караңыздар, мындай даяр турат. Могул 0-чу индекс, 1-чи индекс, 2-чи индекс, 3-чү индекс, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу. Караңыздар, ошондо A'дин 0-чусу эмнеге барабар экен? 0го. A'дин 1-чиси 0го. A'дин 2-чиси 0го. A'дин 3-чүсү 0го. A'дин 4-чүсү 0го. Кийин A'дин 5-чиси 1. A'din 6-чысы 2, A'din 7-чысы 3, A'din 8-чысы 4, A'din 9-чысы 5. Эми мындай дедик. Биринчи любой бир санга k деп коелу, кайра эле k'ди алып коелу. K'ге биринчи индексти салып коебуз. 0ду. K барабар дейбиз, A'дин 0-чүсү дейбиз. Башталгыч санды салып алабыз. Кийин цикл ачабыз, урматтуу коллегалар.
Циклды ачкандан кийин циклдын ичинде салыштырып баштайбыз эми. K эгерде барабар эмес A'дин айынчысы болсо, анда эмне кыл? C деп бирди ачабыз, C'ни бирден көбөйт жана алгындагы K'ны өзгөртүп сал. 0 катары эмес, A айгыл өзгөртүп сал. Себеби мен азыр могу 0ду караңыздар. 0 барабар эмес, могул жерден келет дагы буга келди. Барабар эмес, иштебейт. Бул жерден уже 1 көбөйтөт, 2, 3, 4, 5. Бул еще катары менен ар түрдүү сандар болгон үчүн. А эгерде мисалы могу 0, 0, 0, 3, 3, 2, 0 дей турган болсо, могул жерден караңыздар. Алат дагы буга салыштырат. Тура эмес болгондуктан көбөйтпөйт сини, көбөйттү сини. Без проблем. Сини плюс кылды. Бирок кийинкисинде мону алып туруп эле кайра буга салыштырсак, кайра сиге 1ди кошуп салат. Турабы? Ошондуктан биз могул K'ди башында 0ду ала берели, бирок кийинкисинде өзүнө тең эмес сан чыкканында алалы да ушуну кошуп коелу. K'нин ордуна 3тү жаздырып болду. А 3 уже буга эсептелинбей калат, көрдүңүздөрбү? Өзүнө окшош болгондуктан сини көбөйтпөй коет. Анан кайра келдик. Буга теңегенден кийин эмне кылалы? K'ди алалы дагы 2 кылып салалы. Себеби кийин балким 2лер болуп калышы мүмкүн да. Булар менен салыштырганда албасын да, буларды сини көбөйтпөсүн. А бирок могул жерден эмне кылат? Кайра көбөйтүп коет бизге. K'ди алат. Тең болбогондуктан маяктан көбөйтүп коет. Көбөйт албайт. Кечиресиздер, көбөйт албайт. Себеби эмнеге? Мен муну сорттоп койгом да мен. Ошо итак эле биздин максатыбыз ошол болчу. Ол мондай итак эле мондай жазылбайт. Бул жазылса мындай жазылат. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 деп жазылат. Ошон үчүн K'ди мисалы өзгөргөндөн мындай болот. Кийин K'ди 2 кылып салабыз, өзгөрбөйт. Кийин бияктан 3 кылып салабыз, өзгөрбөйт калат ошойдун. Ошондо жыйынтык 1 плюс 1 плюс 1, 3 сан болуп калат. Анын аягында C'ге эле 1ди кошуп коебуз. Себеби башында могул иштебейт да, окшош болгондуктан буга C'ни кошпой турат да. Так. Кийинки кадамды түшүндүкпү? Кийинки кадамга өтөт аманда мына. Бизге сорттоп берди жакшынакай кылып. Сорттоп бергенден кийин могул жерге дагы бир эменин ичине не кылып атабыз? Азыр мынакка мен C дегенди кошуп коеюн, урматтуу коллегалар. J'ди C деп эле коелу. J деген санды колдонбой элебиз да. Могул жерге келди дагы, эми карайбыз. Могу башында эмне дедик? K барабар A'дин 0-чу деп койдук. Биринчи санды эле K'ге жаздырып койдук. Анан маяктан кеттик эми. Эгерде K окшош эмес A'дин айынчысы болсо, бири-бирине окшобогон сандар болсо, анда эмне кылгын? Ол жерден C'ге 0 берип коелу, счетчигибиз биздин. Анда эмне кылгын? C'ге C плюс 1. C'ни 1 көбөйт. Ошонун эле жанында эмне кылгын? K'ге A'дин айынчысын жаздырып сал. A'дин айынчысын жаздырып сал. Жаздырып салган эң аягында бизге выводка эмне керек? C кошулган 1. Бысмылла деп иштетип көрөлү эми, ал жерден. Так, 42, 1, 42, 2, 42, 3, 42, 4, 42, 5. J не объявлен дейт. Каякта J? О, арада J'ди алып салдык да, ал керек да сорттогонда. Тура. Үстүнө жазып салып турмун ага, э? Так, кайра. 42, 1, 42, 2, 42, 3, 42, 4, 42, 5. Жооп канча эле? Жооп 6 чыкты. Жанагы мисалыбызды киргизип көрөлү эми. Эмне деген мисал эле биздики башында?
45, по-моему, 45. Дагы bir жолу. Onu 3 deyin. 12 olsun. 44 olsun, 44 olsun, 2 olsun, 2 olsun, 1 olsun, 45 olsun daha bir жолу. Жыйынтык 4 кен, караңыздар. Кандайча 4 болуп калды мына? Сандар үстү карайлы. 44'tün эмеси канча? 44'tün калдыгы канча эле? 3. Кийинки 45'tin калдыгы, кечирим сурайм. 3. Кийин өзү 3 бар экен. 3. Ылдый чөз. 12'den сан бар экен. 12 өзү. Кийинки 2 турабы? 44'tükü. Дагы bir жолу 44 бар экен. Bunуку канча? 2. Кийин өзү 2 өзү бар экен. Дагы bir жолу 2 бар экен. 1 бар экен, анан 45 бар экен. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Караңыздар. Сандарыбыз мондой болуп калды. Биз киргенден кийинки сандар мондой болду. Бул нерсени программа эмне кылып атат? Сорттоду. Кандай кылып сорттоп койду? 1 кылып койду. Экилерди шатырата жазды. 2'den 4 экен. Кийин 3'төн дагы 4 экен. 1, 2, 3, 4. Кийин аягына 12'ni жазып койду. Ошондо ар түрдүү канча сан болуп атат? 1, 2, 4 сан. 3. Жооп туура, Шарип эже? Ар түрдүү 4 сан болуп атат. Жоопту 4 деп чыгарып бердиби бизге жоопту? Ооба. 4 деп чыгарыптыр, жооп туура. Мисалы бул жерде карайлы мына, караңыздар. Биз муну сорттоп алгандан кийин эмне кылдык? Могул жерде. Азыр так муну четке ала турайын. Муну өчүрүлө салайын. Караңыздар. Могул жерде эмне кылдым мына, могул. Азыр могулдун үстүндө сүйлөшөбүз мына. Буга чейинкилер түшүнүктүү, жөнөкөй обычный эле сортировка болчу. Азыр могул жерде эмне кылдык, караңыздар. Сорттоп койду мына. Биз киргиздик, сандарды сорттоп койду. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 12 деп койду. Бул жерде мына кайра башынан, могу башынан баштап кетип бартабыз. Бирок эң башынан эмне деди? Key дегенге мына. K'дин ичине A'дин 0'ünчүсү. Демек 1'ди салып койду K'дин ичине. K'dин ичине 1'ди салды. AI десе, AI. Бул дайыма өзгөрө турган нерсе азыр. Мына бул 0 кезинде A'дин айнчысы канча? 1. C100 бар экен мына, C100. Эми азыр карайлы. 1'ге теңби? Ой, тең эмеспи? Тең. Демек эмне болот? Шарт иштебейт. Ылдый чөт. Кийин айыбыз эмне болот? 1 болот, 1 кошулат. 1 кошулгандан кийин C пока 0. C'ни 0 деп бергенбиз. Эми кийинки эмне экен? 2 экен. A'дин айнчысы, A'дин биринчиси мына 1. Азыр мондай дейиниз. Мына A деген массив ачканбыз. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 12. Мына A'дин 0'ünчүсү, биринчиси мына. Экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси, алтынчысы. O индекс маселесин түшүндүк да, урматтуу коллегалар. Индекс деген жөн адреси, ошол ячейканын адреси. Эми караңыздар. Ай 0 болгондо A'дин айнчысы 1. 1 менен өзү менен салыштырды. Key деген 1 да азыр алгачкы берип албадык беле үстүндө. Бунда программа иштебейт. Жок, азыр эч нерсе жок пока. Кайра 1 көбөйттү, A 1 болду. A'дин биринчиси канча экен? 2. А K100 канча? K100 до сих пор 1. 1 менен 2'ни салыштырып атат. Башкачабы экөө? Тең эмес да, туурабы? Мына тең эмес могу знак. Неравенство. Экөө тең эмеспи? Шарт туура, оң жакка өтөт. C'ни 1 көбөйтөт.
C1 болду, урматтуу коллегалар. C1 болду дагы K'ге эми караңыздар, могу K'ге үстүнө эмне кылды? Өчүрдү дагы 2-ни жазып койду. Ai'ды мына. AI 2 да. I деген 1, A'дин биринчиси 2. 2-ни K'ге жазып койду. C1 1. Эми алды дагы кийин эмне болот? I 2 болот. 2 деген эмне? Кайра эле 2. Бул жерде эч нерсе өзгөрбөйт. C1 бойдон эле калды. Андан кийин 3 келет. A'дин 3-үнчүсү 2 да мына, караңыздар. Мына могу азыр могул жерге жеттик. Бул жерде деле AI-үбүз 2, K-үбүз дашык бар 2 өзгөрө элек, C-үбүз деле өзгөрө элек. Себеби тең да булар. Булар тең болгон үчүн эч нерсе өзгөрбөйт. Кийин 4 болду, I 4 болду, көбөйдү. Бул жерге келдик. A кайра эле 2, бул жерде деле тең болгон үчүн, а биякта тең эмес да шартыбыз. Тең эмес болуш керек. Кайра эле эч нерсе өзгөрбөйт. 1. Кийин 5ке келди мына. I 5 болгонунда, урматтуу коллегалар, могул жер эмне болуп калды? Азыр саныбыз өзгөрдү мына. 3. A'дин 5-инчиси, мына A'дин 5-инчиси, 5-инчи адресте турган сан 3. 3 менен 2-ни салыштырат. Шартка туура келгендиктен C'ге 1-ди кошот. C 2 болду. Мына. Биринчи C'ге 1-ди кошот, экинчи эмне кылды? K'де өчүрдү дагы үстүнө 3-тү жазып койду. 3-тү жазып койду. Эми эмне болду? I 6 болду. AI эмне болду? 3. K канча? 3. K өзгөргөн. Экөө бири-бирине тең, C өзгөрбөйт. Кийин 7 келет. A'дин 7-инчиси эмне? Кайра эле 3. Урматтуу коллегалар, K'юбүз алмаша элек 3 бойдон. Тең болгон үчүн шарт туура эмес болгондуктан кирбейт. C өзгөрө элек, ошол эле бойдон. Кийин 8 келет. 8де эмне? Кайра эле 3 8. 3 менен 3 тең. C өзгөрө элек. Акыркысы 9 келди. 9 эмне? A'дин 9-унчусу 12 деген сан. Ошо 9-унчу адресте 12 деген сан жатат. 3 менен экөө эмне? Тең эмес. C эмне кылат? Шарт туура болгондуктан оң жакка кирет. C 1 көбөйтөт. 3 болуп калат C. Ошол менен K'ди эмне кылып коет? Эми 12 кылып койду, бирок анын пайдасы жок. Себеби уже чыгып баратабыз циклдан. Бүттү. Чыга бериште эмне болду? C'биз 3кө барабар болуп чыкты. Анан бул башында мына могу 1ди өзү менен салыштырган үчүн буну санаган эмеспиз да. Биз ошондуктан эмне кылдык, урматтуу коллегалар? Караңыздар. 1'di koşup koyduk. Ошон үчүн эмне кылдык? C'ге 1'ди кошуп жазып кой дедик. Себеби өзүн биз өзүнө салыштырып салганбыз да. Өзүнө салыштырган үчүн аны 1 деп эле эсептеп, дароо 1'ди жазып кой, C'бизди 4 деп сурообуз чыгып калган болот ошо менен. Түшүнүктүү болду? Түшүнүктүү. Так, эми салып көрөлү ушул эмени, программаны, кодду. Биздин эмебизге салып көрөлү. Могул түшүнүктүү болду да мына. Жанагы эме боюнча ушинтип бири-бирине салыштырып келип туруп, аягында C 3 болуп чыгат, C'ге 1 кошкондо 4. Жыйынтык ошол. Так, кодду алып көрөлү эми. Бисмилла. Так, муну алдык. Копировать эттик. Submit'ке келек. Submit'ке алып келип туруп, чытап коебуз кодду. Жибердик. İşledi, урматтуу коллегалар. Tesттер өттү. Кудайга шүгүр. İşledi. Так, кайра мына муну эме кылып атабыз эми. Кайталоо кылып атабыз. Мына мондай уже көрдүңүздөрбү? Темалар оордошуп, кичине схемаларда чаташа баштады. Могул жерден эми обычный эле бул переменныйларды таанытуу, билесиздер. Буну эмне кылдык? 10 санды толтуруп алдык. Толтуруп атканда бирок арапага айткандай, дароо эмне кылдык? Эки башка массив ачып отурбай сразу бир n дегенди киргизип, n-ди сразу 42ге бөлүп, калдыгын AI-га толтурдук. Дырррт деп 10 жолу айланды бул цикл. 10 санды толтуруп койдук ичине. Кийин бул жерден K'ди 0 деп берип койдук. Жөн эле берген болчубуз. Баягы эме катары колдонмокпуз. Кийин сортировка болду мына. Экинчи кадамыбыз сортировка. То есть кирилген ар түрдүү калдыктарды эмне кылдык?
өзүнүн ирети менен тизип койдук. Өзүнүн ирети менен тизип койдук. Тизгенден кийин эмне кылдык могул жерде? Сортировка кылгандан кийин могул жерде эмне кылдык? Кейге жөн эле бир санга ышкылса, биринчи орунда турган бир санды коюп койдук. Ушул менен анан акырынан салыштырып баштайбыз деген максатта. Салдык, счетчигибизди аннулировать этип койдук. Кийин кайра циклды ачтык. Циклда эмне дедик? Биринчи санды башка сандарга салыштырып баштадык. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Кийин бул жерден бир эле 12 калган болчу. Бирди ушул сандар менен салыштырып баштадык. Келдик дагы өзү менен салыштырдык. Биринчи иштебейт. 0 болуп турганда бул 0-чу, бул биринчи, бул экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи, сегизинчи, 9-чу сан. Биринчи сан өзү менен өзүн текшердик. Эч нерсе жок. Сибиз көбөйө элек. Анын кийин аягында мону бир кылып кошуп койдук. Андан кийин бу менен салыштырдык. Экөөнүн тең эмеспи? Тең эмес. Шарт туура болгондуктан сини эмне кылдык? Сиге бирди кошуп койдук. 1 плюс. Келдик дагы кийин кейди алмаштырып койдук. Кей деген сандын үстү алдык дагы 2 кылып койдук. Кийин булар менен салыштырганда си өзгөрбөйт. Себеби баары окшош, бири-бирине тең. Ошондуктан сибиз өзгөрүшсүз калыш керек. Кийин келдик дагы 4 менен 5ти салыштырганда уже бул башкача сандар болуп калды. Келди дагы сиге дагы 1 плюсту койду. Кейди эмне кылды? Өчүрдү, 3 кылып койду. Могул жерде мына. Кейди өчүрүп салды, үстүнө 3тү салып койду. 3 менен 3тү текшерет, туура эмес. Шарт, то есть булар бири-бирине барабар болгон үчүн өзгөрбөйт. Эч нерсе сол жакка кете берет, нет деген жерге кете берет. Кийин эмне болот? 8 менен 9-чуну салыштырарда уже эмне кылат? Сини 1 көбөйтөт. Сини 1 көбөйттүр. Кейдин үстүндө 12-ни жазат, бирок пайдасыз. Цикл бүтүп атат. Себеби 9га келип калдык. Келгенден кийин бүттү, алмаштырды, чыкты. Чыккандан кийин ылдый түштү. Конец цикла. Цикл бүтүр ылдый түштү. Вывод с плюс 1. Дагы 1 плюс кошуп кой дедик. Жалпы плюстан 4 бизде. Ошо менен жыйынтык эмне болду? 4 деп берди. Так, бүттүбү буюрса? Бир эле суроо. Канча нерсе? 1 саат. 1,5 саат бир суроо менен алыштык. Бирок жакшы чайнадык окшойт, сиңирип бир сыйда. Ашкабан болгон эмелер иштеп чыкты окшойт. Ошол бул нерсе менен в принципе токтотсок болот негизичи. Себеби азыр эки чоң нерсе көрдүңүздөр. Бир суроону толугу менен чыгардык. Эмени сортировканы да баштан аягына чейин сортировканы да көрүп калган болдуңар да. Ошондон неги сортировканы түшүнгөндө эле уже array кандай экен, массив эмне экенин бир сыйра өздөштүрүп алсаңыздар болот да. Ошо эң маанилүү эле мына могу A, J дегенде эле могу J өзгөрүп атканда кичине баш айланып кетип атат да. Просто мондай чийип алыш керекпиз өзүбүзгө мына. Бул A деген array десек, бизге мындай бир ачып берет экен. Бир кладовка же бир шкаф берет экен бизге, канча орунду? Мисалы 5 орунду шкаф берет экен. Ошо шкафтын биринчи полкасында 2ден сан экен. 3, 4, -1, 0, 0-чүсү кечирим сурайм, биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү. Ошолор өзгөргөн сайын эле могулар ошо сандар A'дин айынчысы деген ошол да, A'дин 0-чүсү, A'дин биринчиси, A'дин экинчиси, A'дин үчүнчүсү, A'дин төртүнчүсү. Ошо адрестерин эле билип алып эле кийин ошого жараша оокат кылабыз. Ошол урматтуу коллегалар, бул программада көргөнүңүздөрдөй цикл бар. Цикл боюнча кичине шарттар бар, if'тер, андан кийин массивтерди колдондук, мисалы. Массив бул еще одномерный массив, еще двухмерный массив дегендер бар. Эмки сабакта өтөбүз буюрса, двухмерный массив деген. Комбинация болуп кетти да баарысы. Баары уже бири-бирине байланган үчүн уже темалар ушинтип кете берет. Мисалы двухмерный массивтер кетет эмкиде мондайлар мына. Бул уже мондой болуп кетет. A'дин I деп туруп кайра J'инчи болуп кетет мына. Мондай немелер баштайт. Көрдүңүздөрбү? Могу 0-чу, мисалы могу деген эмне? 0дун 0-чусу. Бул эмне? 0дун биринчиси. Бул эмне? 0дун экинчиси, 0дун үчүнчүсү деп уже ушинтип двухмерный массивтерге өтөбүз. Азыр башыңыздарды оорутпай турайын. Ошол урматтуу коллегалар, анда мен азыр видеону сразу конвертация бүтөрү менен эле
ыргытканга аракет кылам. Эртеңкиге жанагы сапаттоодо кайра эле суроолорду даярдап коем, дагы бир сынак даярдап коем сайтта, өзүбүздүн сайтыбызга. Бул жерден контестке мына уже 3-чүдө токтоп калыптырбыз. Бирок мен 3-чүнү да ачык койдум мына, 4-түнө чейин да ачык койдум. Мунун да 3-чү сынакты кирип аракет кылыңыздар. Маякта мына. Время Go-да буларды чыгарып көрдүк могу суроолорду, мисалы Мики Маусту өз алдынча да чыгарып көрүңүздөр, сиздер дагы. Счастливый билет дейт мисалы. Эртең Олимпиада семинары 4-чү сынак деп туруп, эртең менен саат буюрса 8 менен ачып коем, Кудай буюрса. 8-де ачылса, кечки ошол 8ге чейин 12 саат иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Кичине карап коюңуздар. Өтө башыңыздарды оорутпай тургандай, 1-2 оорураак суроолордон кошуп, эртең бир сурап коелу. Ошол анда жыйынтыктайлы, 1 саат 40 мүнөт болуптур, почти жакшы болду окшойт. Массив боюнча кичине түшүнүк пайда болду окшойт, жаңы үйрөнүп аткандар үчүн. Бизге дагы жакшы болду. Анда коштошо берели, группага жазып коюңуздар. Ким катышты бүгүн плюс коюп, азыр WhatsAppка жазып койсоңуздар. Жакшы эс алгыла. Жакшы эс алыңыздар. Башыңыздарды ооруткан болсом кечирим сурайм. Ой, рахмат, чоң. Бейпил түн баарыңыздарга.